Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде кайрадан шарият жолунда көрсөтүүсү жана сиздер менен студияда мен Зария Маженалиева. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө баланы тарбиялоо, келечектеги коомду тарбиялоо. Муну ушунун тегерегинде сөз кылмакчыбыз. Студиябыздын коногу Иман фондусунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков агайыбыз студияда конокто. Ассаламатсызбы, Нуржигит агай? Нуржигит агай, айтып өтсөңүз, баланы тарбиялоодогу даанышмандык деген эмне? Чындап эле баланы тарбиялай албай, даанышмандык керек. Анткени бала деген bir жагына карасаң ханга окшош, bir жагына карасаң падышага окшош, bir жагына карасаң акыл эси, али жетиле элек. Айтор ошолордун деңгээлинде болуп, ошолорду түшүнө тургандай сөз сүйлөп, ошолорго өтүмдүү сиңе турган тарбия бериш бул өтө чоң даанышмандык керек да. Пайгамбар алейхиссаламдын өзгөчөлүгү ошондой болгон да. Мисалы, карасаңыз, bir манде хадистин кээде ар түрдүү айтылганын байкайсың, көрсө ар кимдин өзүнүн деңгээлинде айтышкан да. Бедуинге бедуин деңгээлинде, балага баланын деңгээлинде, аялга аялдын деңгээлинде, акылманга акылмандын деңгээлинде. Балага тарбия берүүдөгү ата-энелер тарабынан кетирилген катачылыктар жөнүндө айтып өтсөңүз. Ар бир уракта өзүнчө бир орусча айтканда метод, кыргызча айтканда усул керек экен, бирок баягындай бир такталган нерсе бар да. Кыргызда бир сөз бар: тайында талкала, кунанында курут, асыйында ардакта, быштысында бышыр дегенчи. Балага деле ошол сыяктуу дегенде белгилүү бир уракка чейин ага падышадай мамиле кылыш керек, балким 5-6 жашка чейин. Андан баштап кадимкидей баягы устат менен шакирттей мамиле кылыш керек экен. Андан кийин бир учур келет, мындай катуураак болгондо эле жакшы да. Анан бир учур келет, баягы досуңдай мамиле кыл депчи. Бирок балага тарбия берүүдөгү бир чоң эреже бар экен. Бул өтө маанилүү эреже да. Балага дейт, чоң кичтей мамиле кыл, бирок андан чоң кичтей жооп күтпө дейт да. Биз болсо баягы эмне ичиң оюп атабы деп атпайсызбы? Ошондой кылыштын зарыл деле эмес экен да, кадимки деле чоң кичтей мамиле кыла бер дейт, бирок чоң кичтей жооп күтпө дейт. Мага мисалы Мухаммед Алинин кызына берген тарбиясы аябай жакты. Анткени балага менен көбүрөөк баарлаш керек экен, көбүрөөк сүйлөшүп, көбүрөөк суроо бериш керек экен. Бала бизге суроо бергенде биз өсүп атпайбызбы? Жок издеп. Алар деле ошондой болот экен да. Мисалы, кызына мындай берген суроосу бар да. Аны өзү жаздырып койгон экен магнитофонгочу. Кызым, бул дүйнөгө дейт, ар бир макулук бир максат менен жаралат. Мага айтчы дейт, күнүм эмне үчүн жаралды дейт. Кичинекей кызы үнүнө караганда бир ашып барса 3-4 жашар кыз да. Ата күн дейт адамга жарык берет дейт. Дагы эмне десе жылуулук берет дейт. Көрдүңбү дейт, ар бир нерсе максаты менен керек болсо күн дагы. Сен айтчы, жашоодогу максатың эмне дейт да. Ошон үчүн балага суроо берип турду өтө маанилүү. Ийгиликтүү инсанды тарбиялап чыгууда ата-энелерге кандай насаат берет элеңиз? Өзүмдөн чоң канча адамдар көрүп атат. Аларга баланы антип тарбиялаш керек, мынтип тарбиялаш керек деп айткандай мен киммин? Чындыгында менде тажрыйбалар бир топ эле, бирок мен мындай белгилүү инсандардын тажрыйбасына таянып туруп айта турган болсом, Кадырбеков деген аксакал айтат да, өзү аябай жетимчиликти көрүп чоңойгон экен да. Жетимчиликти көрүп чоңоюп, ошол жанагы жеңиш сабырдан кийин деген чыгармасында жазат. Андан кийин өзүнүн бир автобиографиялык очерктерин жазат да. Ушунчалык кыйналган экен. Апасы өтүп кетиптир, атасы өтүп кетиптир, жалаң жетимдер калыптыр. Бул улуу баласы болгондуктан калган жетимдер мунун мойнунда болуп, өзүнөн чоң эжеси өтүп кеткен экен байкуш. Ошо көрбөгөнү көр болуп деп коет го кыргызда. Ошентип жүрүп анан кийин Кадырбеков болгон экен да. Айтматовду эле карасаңыз, эмне үчүн Айтматов? Анткени согуш учурунда аябай кыйналган. Атасы ага чейин эле каза болгон, репрессия болуп. Апасы оорукчан болгон. Ушундай күндөр болгон экен, айлыкка картошка алган күндөр болгон экен да апасынан. Ошончо 4 баласы мененчи. Бир уй болсо анды уурдап кетет. Ушунчалык кыйналган экен да. Анан ошол Кадырбеков аксакалдын сөзү да, мен көргөндү балдарым көрбөсүн деп дейт. Каалаганын алып бердим, ичем дегенди ичирдим, жейм дегенди жедирдим дейт. Көрсө баккан башка экен дейт. Тарбия берген башка экен дейт да. Биз мал деле баксак болот, бирок тарбия берген такыр башка. Көрсө дейт, адамды дейт токчулук эмес, жокчулук тарбиялайт экен деп атпайбы. Ошон үчүн бай адамдын баласы сөзсүз акылдуу, ийгиликтүү болот, анан кедей адамдын баласы андай эреже жок да. Кеп тарбияда, анан такыр адам тарбияласа турмуш өзү тарбиялайт экен да.
ошол жагы. Анан эми батыштагы адамдардын бир жери балдарын баягындай кагып силкпейт да, урбайт. Ал жакта балдардын полицейский бар, билесиз. Эгерде балага бир зомбулук көрсөтсөң, телефон чалып койсо, кадимкидей ата-энесин апарып камап коет, же болбосо укугунан ажыратып коет. Бизде болсо баягындай кээде какыс кылабыз, кээде жаман сөздөрдү сүйлөп коебуз. Балага жаман сөз сүйлөбөш керек экен да. Сен адам болбойсуң, айбан, эшек депчи, себеби сөздүн энергетикасы бар да. Адамда триллиондон клеткалар кадимкидей адамдан буйрук күтөт экен. Жакшы сөз сүйлөсөң ошого жараша структурасы өзгөрүп ишейт экен. Жаман сөз сүйлөсөң ошого жараша. Ошон үчүн балдарга кылган мамилебиз, мээримдүү сөздөрүбүз, мотивациялык сөздөрүбүз аларга баягы денесине, акылына, аң сезимине, келечегине бир программа түзүп аткан сыяктуу болот экен да. Эми баланы тарбиялоо биринчи кезекте адам өзүн өзү тарбиялоосу экен да. Мисалы, мен аялым менен ушул маселе боюнча талкууладык. Эртең менен туруп спорт менен машыгык деп атпаймынбы? Анан мага эмне кереги бар спорттун? Бул сага балким керек эмес, бирок биздин населибизге, балдарыбызга керек болот. Анткени баягы айтат го, аккан арыктан суу агат деп. Ата-эненин деңгээли балада сөз чагылат да. Илим билиминин деңгээли, спорттогу жетишкендигинин деңгээли, руханий өнүгүүнүн деңгээли. Ошон үчүн өзүң инвестиция кылсаң, спорт менен машыксаң, китеп окусаң, жакшы адамдар менен баарлашсаң, зикир кылсаң, тилек кылсаң, дуа кылсаң, ошолордун баардыгы Кудай буйрса өтөт да. Ошон үчүн баягы феномен второго поколения деп коет Японияда. Азыркы премьер-министрдин атасы дагы министр болгон да. Министрлердин балдары министр, премьердин балдары премьер, депутаттын балдары депутат болгондо бир чоң сыр бар. Кыргызда алма сабагынан алыс түшпөйт деп коет, же болбосо аккан арыктан суу агат. Ошон үчүн адам өзү кандай болсо ошондой эле болот. Мисалы, балам калпайтпа, калптын казаны кайнабайт, жалган жарыбайт деп атсаң, анан кийин эшикти бирөө тыкылдатып калса, бар чыгып мен жок деп кой десең, кайсыл көбүрөөк таасир этет? Жакында мана бу Мураками деген япониялык карате боюнча дүйнөнүн 7 жолку чемпиону келди. Айтат да, Каназава сенсейим дейт. Мага өмүрүндө бир жолу айткан жок, андай кылыш керек, мындай болуш керек деп дейт. Анын жүргөн, турганын, сүйлөгөнүн көрүп эле ошондой болгум келип жүрүп адам болдум деп атат да. Ошон үчүн өзүбүзгө Кудай Таала адеп берсин, ыйман берсин, жакшы жүрүм турум берсин, ошол балдарга берген эң чоң тарбиябыз. Бул боюнча дагы бир хикая бар да. Бир такыба эле балдардын, жубайлардын баласы көрүнгөндүн кабын теше берет эмеспи? Тешип коет да шибеге менен барып. Un көтөрүп баратса деле, будай көтөрүп баратса деле. Анан аябай таң калышат да, биз өзүбүз такыба эле болсок, ыймандуу эле болсок деп анан иликтей баштайт да. Көрсө баягы апа байкуш ошо бала боюнда бар мезгилде талгак болгондо дагы анарга талгак болот экен. Бирөөлөрдүн үйүнө кире калса анар турат экен, байкуш эми баягы сураштан уялып, тиги илгичекти сайып, бир жерди теше коюп, анан бир соруп, ошо ширесин ичип алган экен да, сурабай ээсинен. Ошол нерсе баласын өтө деп атат да. Булдан бир чоң сабак бар. Өзүңдүн жашооңдогу жасаган күнөөлөрүң же соопторуң сөзсүз балаңа чагылат деп. Имам Абу Ханифа деле эмне үчүн Имам Абу Ханифа болду? Анткени атасынын такыбалыгын караңыз, апасынын такыбалыгын караңыз. Ушундай алымдар болгон экен, аталары уйдун оозун байлап коюп анан айдап келишкен да. Жолдо баратып эми мал деген мал башка бирөөнүн чөбүн жеп ийбесин, акысына кирип калбайын депчи. Ошон үчүн баланы тарбиялоо бул өзүң тарбиялоодон башталат, бала төрөлө элек мезгилде башталыш керек. Өзгөчө арам жебеш керек, арам жедирбеш керек экен да. Туягырчын сөзү бар го, кыямат жакын калганда шарият билбейт жакынын, жеңил ой болот катынын, омбуга кетет ойт берип, табам деп үйдүн татымын, арам тамак ичип жеп, ажырайт эстен акылым деп. Баарыбызга насаат берген бир залкар инсан бар, Жусуп Баласагын деген. Ошонун Куттуу билим деген китебин сөз окуп чыгыш керек. Бул жерде аялга кандай мамиле кылыш керек, балага кандай мамиле кылыш керек, кандай тарбия бериш керек, жетекчиге кандай мамиле кылыш керек, дыйканга кандай мамиле кылыш керек, баардыгы бар да. Ошол жерде айтып атат, уул менен кыздарды кандай тарбиялоо керектиги айтылат дейт. 445-05, 4505 саптарда. Уул кызды буйрса болуп себеп, үйдө чоңойт бөтөн жер жайсыз келет дейт. Кээде биз балдарды интернетке берип коебуз, башка жакка берип коебуз. Чын-чынына келгенде каны биздик болгону менен сапаты башкалардыкы болуп калат экен да. Ошону көп байкадым. Лицелерге берген балдар. Тарбиячы киши тап пейлигенен уул кызың дени сак өсөт экен. Же өзүбүз тарбиялайбыз, же болбосо тарбиялай турган бирөөнү таап беребиз да. Ошо тарбиялаган адам адептүү, ыймандуу болушу өтө маанилүү экен. Анан билим берип, адеп тарбияла, эки дүйнө бактылуу болот анда. Биз болсо кээде мектепке берип коебуз, билимдүү болсун деп, бирок адеп жагы ургалат да. Бирок адеп булдарак дейт, билим анын мөмөсү дейт. Экөөнү айкалыштырбаса, бир жагынан болбосо, бир жагынан бала өксүк болуп калат экен да. Анан уулдарга үйрөткөн жакшы сапат, жакшы уул байлыкта бакыт табат.
тескеп тур уул ишсиз бош калбасын. Көрдүңүз, бош калтырбаш керек экен да. Бош болсо текке кетер өмүрү чын дейт. Анан төрүңдө картайтпаган кызды кармап, кеселсиз чөгүп кетер күйүт арбап дейт. Ошон үчүн адамдын артында калган эң чоң байлыгы, мындай хадис дагы бар, бул алтын, күмүш, жакут же болбосо бир бизнес-центр эмес, ресторан эмес, капиталың эмес, банкта калган жакшы тарбиялуу бала дейт да. Кыргызда сөз бар го, атасы жаман болсо да, баласы жакшы болсо да дейт, төрдө отуруп сый табат. Атасы жаман болсо да дейт, атасы жакшы болсо да, баласы жаман чыкса эгер, анда төбөсүнө ит кабат дейт да. Кудай ошондон сактасын. Ошон үчүн сөз менен ишибизди ал келсин балдарга тарбия бергенде. Оозубуздан тат сөздөр чыксын, анан арам бербейли. Негизги принциптер ушулар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна келип жетти. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз баланы тарбиялоо тууралуу сөз козгодук. Көрсөтүүбүзгө келип бергендиги үчүн Иман фондусунун жетекчиси Нуржигит Кадырбековго ыраазычылык билдиребиз. Сизге чоң рахмат келип бергениңизге. Биздин өнөктөшүбүз Максик тандалма эмеректер салонуна ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым бийиктикте болуңуздар.